Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yedhulul cennete men kana fi kalbihi misqalu zarratin min kibrin. Kimnin жүрегінде bir kıpınça tekebirlik bolsa al cennatqa kirбейт дейт. Кыйла пайгамбарга мындай дешти. Иннар рajula yuhib an yakuna saubuhu hasanan ve na'luhu hasanatan. Bir adamdın kiyimi qoz bolуunu kaalayт. Başka bir adam özünün but kiyiminin qoz tatınakay sulu bolusunu kaalayt. Бұл tekebirlikке жатпайбы демекчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха jamilun yuhibbul jamal. Allah sululuqni жақсы көрөт. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Al эми tekebirlik деген акыйкат чындыкты кабыл албастан адамдарды кемсинтүү дейт. Ошондуктан да тарикат агалымдардан бирөөсү Абул Хасан аш-Шазили bir күн жакшынакай кооз кийинип алган экен. Шагирттеринен бирөөсү келип, "Хаза саубун ю'бадуллах." Ушу кийим менен Кудайга ибадат кылынабы? Өтө эле кымбат кийинип алыпсыз дегенде, уста шагиртине карап туруп, "Я хаза, ey балам, менин кийимим" дейт. "Мен Аллах Таалага муктаж экенимди көрсөтүп турса, ал эми сенин эски жупуну кийингендигиң сен бендеге муктаж экениңди көрсөтүп турат" дейт. Ошол эле кезде сен эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын "Инналлаха юхиббу ан яра асара ни'мати ала абдихи" Аллах Таала бендеге берген ниматыны Аллах көргүсү келет деген пайгамбардын хадисине амал кылбайсыңбы дейт. Жараткан Аллах Таалага сизге жакшынакай байлык берген болсо, жакшынакай кийиниң, жакшынакай кийиң, жакшынакай ичиң, жакшынакай үйдө жашаң, бул tekebirlikке жатпайт. Ошондой эле жараткан Аллах Таала "Хузу зинатакум инда кулли масжидин" ар мечитке барган кезде, ар сажда кылам деген кезде эң кооз зинаттуу кийимиңерди алгыла дейт. Тилекке каршы кээ бир мечиттерге барган кезде кээ бир инсандар жупуну же болбосо эски кийимдерди кийген менен ошону Кудайга жакын болгондук же болбосо таква, Кудайдан коркуу деп түшүнөт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ат-таква хахуна", таква бул жүрөктө болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала нимат берген болсо, жакшы кийиң, жакшы ичиң, жакшы ибадат кылың. Бирөөсү айтат, "Имам" дейт, "Мен" дейт, "көзөдөгү чакадагы сууларымды күнгө коюп, бир аз жылып калганда ошону ичем да суудун муздактык ниматына жетүүнү каалаймын" дейт. "Балам" дейт, "Сен андай кылбагын. Сен керек болсо сууңду муздак салкын жерге коюп, муздак сууду ичкен кезде Аллах Таала "Элхамдулилlah, Кудайыма шүгүр" дегениңди жүрөктүн түпкүрүдөн, чын жүрөктөн чыгарып шүгүр кылып үйрөнгүн" дейт. Аллах Таалага баарыбызды шүгүр кылуучу бендерден кылсын. Кийген кийимибиз менен, минген машинебиз менен, жашаган үйүбүз менен бирөөдү кемситпестен дайым акыйкатты кабыл алып үйрөнөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.